Assalamu алейкум ардактуу замандаштар, кадырман мекендештер. Урматтуу мекендештер, бул чыгарылышыбыз эскертүү илетинде боло турган чыгарылыш. Мына бүгүн 17 август 2022 жыл Баткен район Бужун айылында турабыз. Бул жерде мынакей сиздер көрүп турасыздар, жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө органы менен Баткен райондук салык кызматкерлери биргеликте бул жерде азыр жер салыгыны, автоунаа салыгыны атайын текшерүү үчүн рейд жүргүзүп жатат. Сиздерге эскертүү иретинде айтып кетиш керек. 1-сентябрга чейин дал ушул кыймылсыз мүлк жана автоунаа салыктарыны төлөп коюңуздар. Салыгы төлөнүппү буларкы? Айтып кетсеңиз, эгер 1-сентябрга чейин төлөбөй койсо, мисалы үчүн кандай мыйзам чегинде чаралар бар сиздерде? Салык кодексинин негизинде өзү төлөө мөөнөтү 1-сентябрга чейин берилет. Камакка жер салыктары боюнча жана автоунаа салыктары боюнча мөөнөттөр 1-сентябрда аяктайт. 1-сентябрга чейин чегерилген салыктар үчүн административдик айыптар коюлган. Жеке жактарга 1000 сомдон, юридикалык жактарга 5000 сомдон айып салынат. 5000 сомдон айып салынат. Бүгүнкү күндө ошо элдерге түшүндүрүү иштери ошо 1-сентябрга чейин төлөп алыңыздар. Бир дагы убактысы жок немелер үчүн ушул жерде айыл өкмөт инспекторлору жазып берет. Сиздер азыр бүгүнкү рейдтин максаты ошол төлөнбөгөн айдоочуларды көрсөңүздөр эскертүү иретинде сиздер эскертүү бересиздер. Бүгүнкү жыл үчүн төлөнбөгөн салыктарга эскертүү беребиз. 2 жыл аралыгында төкпөй жүргөн салыктарын төлөөчүлөргө айып тагабыз Мен азыр сизге дагы бир суроо бергим келип атат. Эгер азыр бир автоунаа келип токтосо, эгер быйылкы жылга төлөнгөн эмес болсо, түз эле ушул сиздер турган жерде, могул жерде дагы төлөп койгонго мүмкүнчүлүк барбы сиздерде? Бар. Айыл өкмөттүн ушул жергиликтүү инспекторлору бар. Ошолорго ушул жерде быйылкы жылга жазып берет. Ишиңиздерге ийгилик. Мына урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздер жолдо барсаңыздар, ушундай жол кыймылынын коопсуздугуну көзөмөлдөө органы сиздерди автоунааңыздан токтотуп калса, эгер сиздер салыкты төлөгөн эмес болсоңуздар, дал ошол салык кызматынын кызматкерлери жана жол кыймылынын коопсуздугуну көзөмөлдөө органынын кызматкерлерине токтоп туруп, ошол жерде кайрылып автоунаа салыктарын төлөп койсоңуздар болот. Негизи салыкты төлөө ар бир жарандык милдети деп айтат элем. 1-сентябрга чейин эч качан кечиктирбестен төлөп коюңуздар. Көрүшкөнчө.